Было очень приятно с вами работать, я очень рада, что мы быстро проводили сделку. Вот если в дальнейшем встретитесь еще в рынке, буду с вами работать. Спасибо большое, взаимно. Очень приятно. Ура! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Азыр мендегі документтерді желательно мен берген документтерді желательно ырғытқанның керегі жоқ. На всякий случай әрқандай сипатта болған барлық документтер процессный болған, қачан болған, қачан шыққан, мына ручкаға ең жоғары жазылған ол выписка. Азыр данный момент ана пропискадан шықса сіздерге жөнелтіп документтер тоже сенде сақталсын. Мына документтер тоже сенде сақталсын. Мына көрдіңіз барлық оригиналы. Үйдің планировкасы. Бардығы печаты менен. Егер бұл да платный азыр еще оригиналын алып өтө кыйын да. Буларды эске берели. На всякий случай сактап кой, бирок бул сага кереги жок. Бул дагы дополнительное соглашение. Продавецное подписание. Не надо, это тоже не надо. Подожди, два на тебя не видно. Суть периодичного акта знаете, да? Да. Можете почитать еще. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, кезектеги кардарыбыз дагы өзүнүн жеке менчик үйүнө ээ болду. Кардарыбыз Транскапитал банктан сделкасы болуп өткөн. Кече эле акчалары түштү продавецтерге. Сразу эле бүгүнкү сүйлөшүп, сразу ачкычын беришти. Ибадат, ачкычыңды тапшырамын. Үйүңөр ак жолдой болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун. Ушундай кадамыңар менен, кичинекей кадамдар менен өзүңөрдүн ийгилигиңер менен ушинтип үйлүү болуп отурасыңар. Айта кетсең, бул үйгө жетиш үчүн кандай кыйынчылыктарды басып өттүңөр? Биринчи эле ошол бир аз жолдошум жактан түшүндүрө албай атыптырмын. Түшүнбөгөндөн эле мындай макул болбой аткан экен да. Анан жакшылап түшүндүргөндөн кийин макул болду. Анан эч кандай башка кыйынчылык болгон жок. Аябай бат, даже бир айга жетпей үйлүү болдуңар, Ушул бизди азыр экран артында көрүүчүлөрүбүз кантип эле бир айдын ичинде оңой үй алып алды деши мүмкүн. Ошолорго кандай айтат элең? Эмне үчүн чындыгында бат болду деген суроо болушу мүмкүн да. Сен ошол жөнүндө айта кетсең. Бизде мен официально иштедим. Еще созоемщик таптык. Өзүбүздүн эле
бир тууган акебиз созоемщик таптык. Ошол согласно болду. Ошолда баардык документтерин бизге берип турушту. Ошол болду. Анан регистрациябыз чистый. Официальный жумуштайттым. Ошол эле. Анан үй тандоо процессинде канча квартираны көрдүңөр? Анан именно бул квартиранын эмнеси жагып тандадыңар? Биринчи биз бул 3-чү квартирабыз. 3 эле квартира көрдүңөр. Биринчи квартирабыз өзүбүздүн алыстан МТШдан көрдүк, бирок ага акчабыз жетпей калды. Анан 5 миллиондон ашып кетти ал. Анан биринчи этажда болуп калгандыгы үчүн жакпайт. Анан бул үйдүн неси 3-чү, как биз эме кылгандай, ойлогондой 3-чү этаж, аркасын жаныбызда эле школа бар, садик бар, анан менин жумушума жакын. Жумушума где-то 5 мүнөт же 10 мүнөт басам да. Сон жумушка жакын болсо негизи аябай убакытты үнөмдөйсүң да. Мисалы, кээ бир мекендештерибиз бар, жумушуна барачаң деле 40 мүнөттө, 50 мүнөттө жумушуна только жетет да. Эми жакын болсо тез. Анан ошондо 3 эле үй көрүп тандырсыңар да. Ооба, биз эме кылып калдык, шашып калдык. Квартирадан да чыгыш керек болду. 15-инде бошотуп беребиз деген эме договор болчу. Анан ошону тезирээк эметели деп эле, бошотуп чыгып кетели деп эле өзүбүзгө эмне кылайлы да. Анан ошол үйдү көрдүк. Анан тем более кыргыздар жашайт экен, ошонусу дагы жагып калды мага. Кыргыздар жашаган. Синмайт этип кыргыздар. Кыргыздар синмайт этип жасашкан экен. Үй кайсыл жерде жайгашкан? Үйдүн баасы канчага түштү? Канча квадрат метр? Айына төлөмүн дагы шашпай айтып өтсөң. Московская область, город Королёв, улица Терешкова 10, квартира 49, үйүбүздүн квадрат метри 32. Полноценный бир бөлмөлүү квартира, анан өзүбүз үчүн квартираны албайбыз да. Эң сонун. Анан 4 миллион 700-гө алдык. Айлык төлөмү айына 105 миңден. Кудай кааласа дагы кошуп төлөйбүз. Анан дагы эмне калды? 25 жылга алды. 25 жылга. Эртелеп бүтөбүз муну деле. Азыр өзүң айтып калдың, квартираны албайбыз өзүбүз үчүн депчи. Квартиранттар менен жашап жадаган окшойсуң. Жок, ооба жадаганбыз анан. Квартирант менен баары башка кысыласың, башка семья анан. Тем более оронуп жүрүп алып анан квартиранттар менен жашаш деле неудобно экен да. Анан өзүнчө эле бул жактагы адам гана ойлойт, бирок өзүңчө эле мен ичиме не боло бересиң да, башкача боло бересиң, жаман боло бересиң. Анан өзүбүз балдарыбыз менен эч кандай, анан балдардан жалат болосуң, бул жака таштап кеткенде эмне болуп атат, оюма жаман ойлор келет. Анан ойлодум мен деле 3 комната үй алып берсекпи депчи. Анан карасам төлөмү дагы айына кымбат түшүп калат экен. Анан эгер биз эртерээк жаап бүтө турган болсок, көбүрөөк иштегенге туура келип калат экен да. Анан квартиранттарга жалдырашка туура келип калат экен. Анан кой адам көрөт, бир комната ала берели, айлык төлөмү азыраак болот, бир комнатаң арзаныраак болот, айлык төлөмү азыраак, тезирээк жаап бүтөсүң. Азыр как раз балдарыңар дагы аябай силердин убакыт бөлгө турган неме экен да. Мисалы как раз биринчи класска барардын алдында аны даярдаш керек. Садикке барганда деле садикти көп ойлошот, садикке апарып койсоң эле иштебей бербесин деп. Бирок баардыгы андай эмес да. Эми балалуулардын баардыгы эле бизди түшүнөт болуш керек, себеби аларга да өзүнчө отдельный убакыт бөлүшүң керек. Ошон үчүн жумушуң жөнүндө да айта кетсең. Жумушуң жакын деп калдың. Кандай жумуштар кылайсың? Жумушум ошо уборка деле. Балдарымдын келгенине байланыштуу ошо уборканы деле кайра тандап каласың. Убакыттың аз эле убакыт иштейсиң да, бирок уборкада. Эртең менен 2 саат. Менде мындай ушунча бүтүп койсом мен кете берем. Каласам 1,5 саатта бүтүп койсом кете берем. Эң көбү 3 саатта жүрөм. 3 саатта жүрөсүң. Анан бул жакта деле ошондой, наркы жакта деле ошондой. 1,5 саат, көп болсо 3 саат. Тез бат каймалдап ошо үйгө шашам. Сонун себеби баягы азыр бир жумушка кире турган болсоң, эртең мененки саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин иштей турган болсоң, балдарыңа дагы убакыт бөлүнбөй калат. Жолдошу бүгүн сүйлөп бермек, бир аз тартынып атат камерадан.
Анан Ибадат чындыгында биздин агенттикке деген ыраазычылыгы чоң. Ал сиздерге көзүнөн эле көрүнүп турат. Чындыгында баягы үйгө кирип келатканда башкача бир сезимдер болду окшойт мына биз өзүбүздүн үйүбүзгө келатабыз деп. Үйлөрдү оңдоп, бирок баардыгы сонун. Прям жарык, бул жактардын баардыгын азыр сиздерге көрсөтөбүз кандай жерде жайгашканын. Мекендештерге үй алам деп ойлонуп жүргөндөргө кандай совет айтмаксың? Убакыт жөнүндө мындай бул жакка келгенден кийин убакыттар аябай бат өтөт. Силер канча жыл квартирада жашадыңар? Кандай совет бермексиң? Биз квартирада өзүм жолдошум биз 20-жылдары келдик. Как раз 19-жылы жолдошум келди, 20-жылы мен келдим. Балдарыбызды таштап койгонбуз. 1-2 жыл таштап койдук, кийин балдарды алдырттык. Эмне болдук да, ар кандай хозяйкаларды көрөт кезиңде. Анан өзүбүзчө квартира снимать эттик, бирок ошентсе деле нарактагы өзүнүн эмеси болот го, хозяин. Ошого ар айда квартплата төлөгөн сайын эле ошо качан өзүм үйүм алат экенмин, качан алат экенмин деп эле жүрүп совет берет элем, ошо ойлонбой. Ооба, бир аз коркуп болот. Эң эле советим ошо Кудайга тапшырып койгула. Аллахка таваккал кылгыла. Болду. Анан ооба бул жагы 25 жылдын ичинде ошо 105 миңден бул качан төлөп бүтөт деп ойлойсуңар. Туура ойлойсуңар, бирок мен 25 жыл жүргөм. Көп болсо биз 3 жыл жүрөбүз, Кудай кааласа. Ошого карай эми үйгө кирип алсак, кантип 3 жылдын ичинде кантип кутулуп бүтсөк деген план түзөбүз. Анан может андан деле азыраак убакта бүтүп каларбыз, Кудай кааласа. Главное коркпогула. Просто силер ниет кылып, Аллахка эле тапшырып койгула, коркуу өзүнөн жок болуп кетет экен. Ооба. Азыр эми документ жагынан дагы бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Документтен аябай кыйынчылык болуп атат. Азыр хозяйкабыз чыккыла деди. Мындай хозяйканы биз таппашыбыз мүмкүн да. Себеби булар арзан эле коюп беришет. Кээ биркилерге бесплатный коюп беришет, балдарга бесплатный коюп берет, а бизге арзан эле коюп берет. Бирок кийин башка жака барсак, бизден азыр канча болуп атат? 20 миңден бир айың эле 20 миңге чейин, жок, 3 айың 20 миңге чейин болуп атпайбы? Ар эмеде төлөп жүрүп акчабызды жөн эле кетире бербей, асманга, абага сапыра бербей, ошо хотя бы үйлүү болуп, ошого бир аз акчабызды топтоп алайлык дедик. Сонун. Баягы өзүмдүн неме кезимди эстеп кеттим. Жаш кезимди эстеп кетип атам да, себеби мен да үй алганда ушундай ар кандай сөздөр айтылган. Эми ушуну качан төлөп бүтөсүң? Сен деген 5,5 миллион кантип коркпой алып алдың деген күндөрдү эстеп кеттим да, сен азыр сүйлөп атканыңан. Ошон үчүн мекендештер үй алганда эч кандай коркуунун кереги жок. Анан кантип төлөйм деп көпчүлүк ойлонушат. Бирок баягы тапканың деле жугуштуу болуп, төлөгөндө деле өзү Аллахтын колдоо көрсөтүп, баардык жактан ушинтип эле төлөнөт. Мисалы 2 бөлмөлүү квартира алган мекендештерибиз бир комнатасына квартирант киргизип, мына даже мен Москвада квартира алсам, бир комнатасында дайым квартиранттар жашады. Мага бир комната бизге жетиштүү, мисалы жолдошум экөөбүз бир комнатасына квартирант киргизип койгонбуз. Бизге эч кандай зыян деле тийгизбейт. Мен наоборот квартирантта окшоп жашайм. Келем эчтеке кылбайм, кухняга кирбейм. Алар өздөрү кадимкидей хозяйкадай болуп жашашат. Анан анын эч немеси жок. Сага жардам болот, ипотекаңды төлөгөнгө жардам болот. Эми мындайча айтканда пайдаланыш керек. Бул да болсо мүмкүнчүлүк да. Анан азыр силер өзүңөр бир бөлмөлүү болсо деле алдыңар, мына себеби балдарыңар менен кенен, өзүңөр каалагандай койгон жерде турат, мисалы эч нерседен кысылбайсыңар. Бирөө менен жашаганда эле баары бир кандайдыр бир деңгээлде кысыласың. Ал адамдын өзүнүн набареси болот. Ар бир адамдын өзүнүн набарасы болот, ооба. Ошол алыңыздар, тезирээк төлөп бүтүңүздөр. Ооба, мекендештер, биздин каналга катталып, биздин агенттик аркылуу үйлүү болгон мекендештерибизге жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып, колдоп, анан качан төлөп бүтөсүң, анан мынтиң деген кереги жок. Анан комментарийде да жазып калышат да, сен кыргыздардын баардыгын ипотекага неме кылдың депчи. Бирок ал андай эмес да. Ошончо адамга пайдасы тийип атат.
ошончо адам жөндөн жөн эле алып аткан жок да, ошол жашоосун жакшыртыш үчүн, документ жагынан кыйналбаш үчүн Россиянын аймагында өздөрүнүн жумуш ордун табып, өздөрү ушул жерден акча табууга көзү жеткени үчүн алып атат да туугандар. Анан силерден мисалы мага ипотекамды төлөшүп кой деп акча сураган жок эч ким. Ошон үчүн баягы башкаларды билбей туруп андай сүйлөгөнүн кереги жок. Анан үй алып берүү процесс дагы эгер баардык клиенттерибиз ибадаттай болуп келип эле процесстери үчүү көрүп эле сделка чыгып ушинтип кетсек анда аябай сонун болмок. Андай эмес. Ар бир клиенттин өзүнө жараша кыйынчылыктары болот. Ар бир үй алуу процесстери болот. Ошол процесстерден өтсөң гана ушундай результат болот. Анан результатка жеткириш үчүн бизде целый команда иштейт. Ошолордун иш аракетине карап анан алдыга жылабыз туугандар. Андыктан сиздерге дагы ушинтип үйлүү болуу насып кылсын.